Негизинен биздин бүгүнкү козгоп жаткан темабыз бул Кыргызстанды гана эмес, бүткүл дүйнө жүзүн ойлондурган эң бир актуалдуу, эң бир глобалдуу маселелердин бири десем болот. Негизинен ар бир нерсенин ак карасы бар дегендей, интернеттин дагы пайдалуу жана зыяндуу жактары бар. Мисалы ала кете турган болсом, пайдалуу жактардан мен негизинен көп социалдык тармактарга көп кирем. Мисалы айта кете турган болсом, WhatsApp'ка, Instagram'га, YouTube'га кирем. Ал жерден мен өзүмө пайдалуу нерселерди алам деп ойлойм. Анткени WhatsApp'тагы мисалы биз 11 класс болуп жаткан учурубузда мисалы жалпы республикалык тестилөө болот. Ошол жалпы республикалык тестилөөдөн мен WhatsApp'тагы ар кандай группаларга кошулуп, ошол жактан эжелерим айтпаган нерселерди өзүм үйрөнүп, же эжелерим айткан нерселерди башкага үйрөтүп, мындай пикир алмашуу болот. Ошондуктан ошолор туура деп ойлойм. Мисалы мен олимпиадага жыл сайын физика сабагынан барам. Ошол сабактардан да кошумча маалымат алыш үчүн WhatsApp'тагы группаларга кайрылам. Өзүм эжекем үйрөткөн нерселеримди башкаларга дагы үйрөткөнгө аракет кылам. Анткени бардыгыбыздын билгенибиз туура деп ойлойм. Анткени өзүмчүл болбош керек. Ошондуктан мен башкаларга дагы бөлүшүп турам. Ал эми зыян жактары боло турган болсо, мисалы телефондон ар кандай радиоактивдүү нурлар чыгат. Радиоактивдүү деген сөз бул катуу нерселердин жарыктын таасири астындагы нурлардын бөлүнүп чыгуусу. Дал ошол нурлардын бөлүнүп чыгуусу бул адамдарга аябай эле зыян келтирет. Мисалы боюнда бар айымдар көбүнчө телефонду чөнтөгүнө салып алганда ал жерден балага дагы зыян.